Арбаңыздар, қадырман каналымдын угармандары. Кыргыз элинин белгилүү прозаиги Кеңеш Жусуповдон «Ыр сабындагы өмүр» повести залкар акын Алыкул Осмоновду эскерүүгө арналган. Фрунзе калаасынан түштүк батышты карай 20 чакырымча жол жүрсөңүз тоо таянган Токпай деген айыл бар. Ошол айылда 70-терге барып калган Санипа деген кемпир жашаган. Санипа Айдайды 20 жашында төрөгөн. 13кө аяк баса электе таекеси шаарга педтехникумдан окутту. Айдай жолдошторунун эскерүүсүндө токтоо, айткан сөзү орундуу, ырды сүйүп окуган, орусча тың сүйлөгөн, өтө боорукер дагы жароокер да болуучу. Кыз ата-энесинин жалгызы болгон соң, силерди 10 эркек балаңардан кем бакпайм деп убада кылчу. Аларды сагынтпай айылга бат-бат барар эле. Айдайдын атасы Жигитаалы уулу Осмонаалы согуштан кийин тери, жүн чогулткан кызматчылыкта жүрчү. Атка чегилген чакан арабасы боло турган. Осмонаалы айыл кыдырып, калаага бат-бат каттачу. Кез-кезинде Осмонаалы техникумдун алдында сабак бүткөнчө кызын күтүп отуруп, арабага салып санаасы тына үйүнө кайтат. Санипа апанын эсинде анда кызы 5 жылча окуп калган. Бир күнү шаарга келсе, Айдайы көчөдө узун бойлуу, арык чырай бала менен сүйлөшүп туруптур. Бала ыйбаагыла качып кетти. Эне кызын ээрчиткен тейден көчүлдей басышты. Баягы жигит тамдын бурчунан карпа-курпа чыга калып, шашкан тейден бакка жашынып уялганын айтпа. Кийин дагы энесине ээрчиген кызды акмалап жүргөн. Ыймандуу бала экен, кайсы бала деп эне кызынан сурайт. Айдай сырга бек болсо дагы апасынан кымындай кеп жашырчу эмес. Бир акын бала дейт Айдай энесине. Мага кат жазып жүрөт, жакшы бала. Буга чейин өзүң билдиң кызым, дейт акыл айткан Санипа. Энең менен акылдашарсың, кыз дегенде энеси билет. Мен силерди кыя албайм, тилиңерден чыкпайм, жаным апа дейт Айдай. Апасын кучактап бетиненөөп. Ак сүтүңдөн кантип кутулар экемин. Айдай 38 жылы жай айлары техникумду бүттү. Түштүк райондорго барууга кагаз алды. Айдайдын ою ата-энесине каралап, аларды багуу болчу. Түштүккө кетсе бойго жетип калган кыз, ким билет, кайра кайрылып жалгыз бой келеби, келбейби. Кыйынго Алыкул Айдайга амал таппайт. Ал сүйүү жөнүндө гана сөздөрдү айтат. Поэзиясыз өмүрүм болбойт дейт. Айдай экөөнүн турмушу жөнүндө чечкиндүү эч нерсе айтпады. Алыкул поэзиясын ушунчолук сүйсө, жалгыздыгы жакшыдыр. Айдай ушундай санаа баскан күндөрдүн биринде Осмонаалынын үйүнө айылынан жуучу түшүп калды. Жуучулар Осмонаалы менен Санипанын тууган туушкандарын ортого салышты. Бири-бирибизди эзелтен бери билебиз. Айдайга балабыз сүйлөшүп жүрүптүр. Аныбыз кызга жетпесем тентип кетем же өлөм дейт. Тууган элбиз, бири-бирибизди кыя албайбыз дейишти алар. Эне ата туугандарынын тилинен чыкпады. Алар эл алдында. Кыз ата-энесин кыя албайт. Иши кылып барган жеринен бак айтсын, бактылуу болсо биз ыраазыбыз дешти. Чурулдакка кошулуп. Токпайдагы Санипа апа акырында Айдайдын кыял жорогун, кеп сөзүн, анан кантип турмушка чыкканын, төрөгөндө күнү түнү кызын ооруканага күзөткөнүн, акыры каза тапканда кала ичинде көзү карайлаган жаны кантип үйгө жеткенин айтып, жакшы балам экенсиң, Айдайымды эстеткен деп далайга бышактап ыйлап алган эле маркум. Алыкул сүйүү отуна чалдыккан кезде жана бул толкун өткөндөн кийин жаш акындын чыгармаларында Айдай деген сөз көп учурай баштады. Абайласак, буга дейре ал сөздөрдү аз пайдаланыптыр. Осмонов Айдай деген сөздү жакшы көргөн. Биреги сөздөрдү алганда жаш акын өзүнүн сүйгөнүн элестеткен. Ал сүйгөнүн айым деп айткан экен. Ошондуктан жанагы сөз акынга ого бетер жылуу, баалуу болгонбу деп жооруп калабыз. Ырас, чыгышын акындары атам замандан сулуулукту айга салыштырганды жакшы көргөн. Алыкул үчүн
Аалам планетасынан башка акындын жүрөгүндө өмүр бою айланган назик айы болгон. Алыкулдун Айдай менен сүйлөшүп жүргөн кезинде сүйүктүү түн деген ырына бекеринен мобул саптар кирбегендир. Тос бетиңди сулуу айга, сен да сулуу болоорсуң. Ушул түндө бизге күлбө, Айдай сулуу суроорсуң. Курбум билет, аз күн болду, санаам такыр өзгөрдү. Же кеч, эрте сундум колду, алууга айды көктөгө. Алыкулдун кол жазмаларынын арасында махабат деген бүтпөгөн көлөмдүү ыры бар. Бул жолдо акындын махабат поэмасынын алгачкы үлгүсү окшобойбу? Алыкул чыгармасында биринчи саам Айдайдын атын алган. Ырдагы кыздын аты Айдай болот дагы, жигиттин аты Бозой. Экөө окуу жайына чогуу киришет, окууну бүтүп айылга жөнөштү. Айылда сабак берип иштеп жүрүштү. Аңгыча согуш башталды. Бозой майданга кетти. Арадан 3 жыл өтөт. Бир күнү кабар келди. Экөөбүз табышмактуу кат эле. Мындай жазуу бар: мен жаралуумун. Барууга макул болсоң, кабар ургун. Айдай кыз ушул замат келгин деген. Акырында күтүү күнү. Айдай уялып тосуп барбай, үйүндө калат. Ыр ушу жерден бүтпөй калган. Бул ырда акын өзүнүн сүйүүсү жөнүндө айткан саптары бар. Жаш кезде, жаштык күнүн ким сүйбөгөн, жалындап ким жамбаган сүйүү менен, жаш сүйүү, жаш махабат улам күчөп, деңиздей чалкуу жолун үйрөнбөгөн. Ал бир күч, ырбай берген албууттанып, чырмалып миң толгунуп, миң буралып, махабат коңгуруулу куш сыяктуу карматпай улам учкан шыңгыр кагып. Чыгарманы Айдай деген ат менен Алыкул басмага берген жок. Сүйгөнүн ошончолук барктаган акын анын атын Тушкелди пайдалана бергиси келбеген. Алыкул Осмонов жолбурс терисин кийген баатырды которгондо Айдай деген сөздөрдү далай ирет эби менен пайдаланып, дастандын ажарын ачып көрүп берген. Толгун Айдай, толукшуган мүчө сай, беттеринен күн шооласы чачырап, күн нурунан ай жоготоор жаркыным, толгун Айдай толукшуган суналган. О сүйүү, сенден жардам болоор бекен, көктөг ай, менин жарым, сендей бир ай. Ай күлсө асмандагы көп жылдыздар, алыстан, эң алыстан жымыңдашаар. Ушинтип чыны менен көргөн түштөй, күнүбүз Айдай батып кеткенибиз. Бечара айсыз түндөй караңгылап, мен ойлойм, табылбасай. Ал жоголгон, сулуунун баркын билбес жамандардан, кор кылбай айды тартып алайын дейм. Тариэл, ал бир толгон Айдай эле, ай уктап калган кезде таң агарып, жана башка саптарды жолуктурууга болот. Махабат бирде ууда, бирде балдай, махабат бирде учкул жагалмайдай, махабат бирде туткун иркке көнгөн, кор болгон бирөөлөргө алдангандай. Мен үчүн булуттардын арасында кылт этип кирип кеткен кайгылуу Айдай. Низа менен Хосров менен Ширин дастанынан Ширин кыз топ ичинен Айдай эле, кол жетсе толук шумай толгун Айдай. Айдай көктөн жаркырап тийбес беле, кайгылуу булут баскан Айдай өңдүү, кайрадан толгун Айдай шуула чачып. Ал Айдай алтын күн сымбатындай, ай жүздүү ак беттерин чүмкөп алып, бири Айдай, бири күндөй жаркырашып, перизат пери түстүү асман айы жана башка саптарды кездештиребиз. Жолбурс терисин кийген баатырдын бир сабынын башында Айдайдын атын жазганыдыгын Алыкул бирөөгө айтканын кулагым чалган. Мына эми караңгыда ийне жоготконсуп, шотадан Айдайдын атын издеп чыгалы. Ана араб ханы Рыстеван жөнүндө баянда момундай сап бар. Айдай толуп бойго жеткен чак эле, кантип айтам анын көркүн мүчөсүн. Жогортодо акын деген сөз менен мунара курат дедик. Чебер уста мээнет менен түйшүктө табылган ар бир сөздү салмактап,
орунду жерге кынаптап айкалыштыра тизет. Ырында акын асмандагы айды алгандай шаани берсе дагы, тереңде күйүтү жөнүндө эстеп койгонбу деп ойлоп калдым. Билгенге айдай деген сөз чебер уста кыш арасына шек билгизбей алтын каткандай болуп калганбы? Казыр айдайдын көрүстөнү кайсы экенин эч ким тааныбай калды. Аны Токпай айылындагы жалгыз кемпир анда-санда эстечү. Ал эми Алыкул ашык болгон айдай акындын чыгармасында өлбөй жашайт. Мунусу ким? Кайда болду экен? Ашкан сулуу беледешип окуучу тегин сүрүштүрүшөт, ага суктанышат. Алыкул кол жазмаларында чекесине кызыл кыюу басылган боз дептеринде 11 деген жазуу бар. 1949 жылы акын өлөрүнө 1 жыл калганда ыр чыгарууга асыраган оюн түшүнгөн. Неге карайсың айдын бетине деп жазган 31 бетке Алыкул. Акындын кол жазмаларынан айдайга жазган ыры табылбады. Алыкул ашык жарынын көз жумганына 10 жылдан ашуун өтсө дагы, махабатын өмүр бою сактаган. Дүйнөлүк поэзияда жан шууласынын сүрөтүнө ыр арнаган канчалык мыкты ырлар бардыгын эстеп көрүңүзчү. Алыкул мындан 12 жыл мурда 22 жашында түшкөн сүрөтүнүн артына момундай ыр жазып айдайга берген. Жашын мактуу, жаштык сырын чечээрге, күлкү кылбай, күлдү ушул кездерге. Кыска өмүрдө чындап болсун даба деп, жаштык күнүн даба кылдым сизге эскерме. Кезегинде Токпай айылындагы Санипа апа кара чечекейдей сактап жүргөн айдайдын сүрөтүн сандыктын түбүнөн алып чыгып көрсөткөн. Айдай ашкан сулуу болбосо да, сурмалуу кой көз, маңдайы жарык, ак жидары моймолжуп, кыял кечели. Сулуу элеси Алыкул үчүн таңкы чолпон жылдыздан уяңыраак мүнөзү, сымбаты көз жаңылткан сонун көркү, желге тийип теспелеп өргөн улуң чачы келишкен, беттеринен күн шууласы чачыраган ай жамалдуу жаш сулуу түспөл болгон. А мүмкүн акындын көзү менен карасак, жолбурс терисин кийген баатырдагы төмөнкү саптардагы айдайдын элеси чыгаар. Сүрөттөсөм, кундуздай капкара каш, жерге жете сүйрөлгөн өрүлгөн чач, маңдайында жалжылдап жылдыз жанар, алкымынан көрүнгөн жотулган аш. Айдайга койгон Алыкулдун эстелигинде айып жок, татынакай. СК деген киши театрда иштейт. 60-тын кырын ашып калган, кыргыз өнөрүнүн өсүшүнө аздыр көптүр үлүшүн кошкон киши. Мен айдайдын дайынын сураганда аябай таңдала карады. Аны кайдан билесиң деди. Аты кыскартылып айтылган киши. Дагы эле мага ишенбеген кейпинде. Бул жерде бир катылган сыр түйүнү бар экенин билдим. Мен Алыкул Осмонов Айдай Жигиталиева жөнүндө сураштырганымды, чыгарма жазаарымды жашырбадым. Көрсө, СК Алыкулда эле Айдайды жакшы билет экен. Ал Айдайга ашык болгондун бири экен. Аттиң, бу дагы күлгөн кезинде бир мажнун болуптур. Ал Айдай менен педтехникумдун даярдоо курсунда 3 жыл бирге окуптур. Алар бирге оюн коюшуп, ийримге катышчу экен. Ошондо жаш улан Айдайды сүйүп калат. Үстөккө босток кат жазат. Кызга акылдуу сөздөрдү айткысы келет. Аны сабактан кийин үйүнө узатат. Кыз дагы жигит шагын сындырбайт. Анткени менен жооп дагы бербейт. СК аттуу улан аңгыча Москвага институтка окууга кетет. Ал жактан дагы Айдайга кат жазып, кыздан оңгулуктуу жооп ала албай коет. Канткени менен жүрөк дегдеп ой жана берген. 45 жылдан кийин жаштык кезиндеги алгачкы сүйүүнү кайрадан эстеп, биринчи жолу өзүң бирөөлөргө айтып отуруунун кандай рахаты да азабы да болоорун СК аттуу жигиттин маслетинен улам билдим. Айдайдын өмүрүн, кызга болгон сүйүүсүн айткан адамым деле шумдуктай жандана түштү. Үнү каргылдана, колдорун саал калтырак басты, өңүнө кызыл жүгүрдү.
Өмір бойы чөнтөк дептеріне қатып, eч адамға жарты сөз шығарбаған улуу сырын эскаттуу адам биринчи ачып отурду. Мен жакшы эле алгачкы сүйүү ырларын окудум эле. Бул кишинин кеби алгачкы сүйүү ырынан кем эмес эле. Алгачкы сүйүү жөнүндө не бир ак таңдай акындар таңшыбасын, дагы эле тирөөлөргө бул баян аздык кылат турбайбы? Эч ким сүйүүнү толук жеткире айтып салбайт экен да. Ар бир адамдын сүйүүсү, өмүрүнүн куту, кубаты, тунук булагы, каткан сыры, ыры бар. Бул адам Оропарадагы тамдын керегесинде кадалуу куурчакты көрсөттү. Куурчакты көрдүңөрбү, деди ал. Керегеде илинген бакырайган сулуу куурчакты карадым. Эска куурчакты аяр колуна алды. Ал бир эң кымбат, колдон түшүрбөйүн деген кыязда асыл, назик нерсени кармагандай болду. Бул Айдай, деди ал, толкундана. Бул куурчак 35 жылдан бери жашайт. Мен түшүнбөдүм. Көрсө, Эска куурчак театры үчүн 30 жыл мурда пьеса жазат дагы, анда катышкан кыздын атын Айдай коет. Куурчагын дагы өз колу менен жасайт. Мына эми ошол Айдай куурчак дайыма Эска менен чогуу жүрөт. Куурчак чын эле ал ашык болгон жароокер кыз Айдайга окшошуп кеткен жагы бар эле. Адам баласы сүйүү үчүн не деген отко чокко түшүп, не эркиндикти, не сонунду, не бир укмушту жасабаган. Тарыхты изилдеген, көзү өткөн сүйгөнүнүн урматына ак сырайлар, таш эстеликтер, күмбөздөр, шаарлар курушту. Жер сууга атын атап коюшту, музыка, сүрөт, поэма жазышты. Ал эми сүйүү үчүн куурчак жасашты биринчи көрүшүм. Эсканын кылыгын ичимен жактырдым. Куурчак дегенин башкаларга караганда сүйгөн адамдын жанында жакын жүрөбү деп калдым. Ал тике маңдайында сени алайып, жуудурап, азыр эле сүйлөп жиберчүдөй карап турат. Эска сейфти ачты дагы кагаздардын таңгагын чечип, андагы бир жедеп эскирген блокнотты алып чыкты. Мында Айдайга арналган ыр бар, деди ал. Ушул кезге чейин 42 жыл блокнотто катылуу жүрүптүр. Эска ырды жатка окуп берди. Калем алып, солдон оңго шилтесек, жүрөк сыры калем уштан төгүлөт. Ойлобоско канча аракет кылсам да, эмне үчүндүр оюм сага бөлүнөт. Ашык деген тартат экен өзүнө, карабастан жаман жакшы көзүнө. Ашык болуп калыптырмын мен сага, кулак салып отурсам дейм сөзүңө. Ашык деген бир сүйүүдөн бүтпөйт го. Ашыктыкка дүйнөгө келип жетпейт го. Ашык болуп өлүп кетсең дүйнөдөн, өлсөм дагы жүрөгүмдөн кетпейт го. Айдай турмушка чыкканын угуп, бул ырды 1938 жылы жазгамын. Могул Фрунзе калаасынын паркында. Ал ыр жазган отургуч азыр жок, деди. Эска 50 жылы бузулгандыгын айтып. Мен Мажнун кейпиндеги алгачкы сүйүүсүн эңсеген адамга, аны мисир туткан адамга кулдук ургум келди. Адам дегенин дүйнө, мүлк, дөөлөт менен эмес, таза сезим менен бай, ардактуу эмеспи? Эска менен коштоштум. Ал муну өтүндү. Сүйүүмдү иним, биринчи адамга айтышым, муну эч ким билбесин, ортобузда эле калсын. Эскаба мени кечирип койсун. Анын чыныгы сүйүүсүн адам биле турган, андан адам таалим ала, суктана турган эстелик экен, аны билип коелу. Ал эми абанын аты жөнүн жашырып, толук айтпадым. Тек гана 3 тамга койдум. Ал окул 30га аяк басканда Шота Руставеллиге экинчи ыр арнады. Ал Шотаны аба деп урматтап, эркелетип, жан боорундай сыйлаган. Акын улуу дастанга таазим уруп, жан эргиткен арфа ырлар менен коңур үндөр, сүйүүлөргө суктанат. Ал укул журт үчүн жупуну жасаган эмгегин айтат. Улуу Шотага теңелгиси да келбейт.
болгону шакирти устатына келип, арыз муңун айткандай, арманым ошол сүйүү бул күнгө да кайрадан жаралса чатагырат деп өзүнүн гана зарын чыгарып койгон. Алыкул Осмонов өзүнүн күндөлүктөрүндө, дептерлеринде Шотанын ырларын, насаат сөздөрүн көчүрүп алып, өмүр бою унутпай алып жүргөн. Сүйүүнүн адам билбес түрлөрү бар. Даңктуу өлүм, мазактуу өмүрдөн артык. Дос душмандык билинет, кыйындык башка түшкөндө. Өмүрүндө бир чоң эмгек жасоого кудурети жетпесе, ал акын эмес. Күйүттү күйүт эмес, кайрат басаар. Шота Руставели Алыкул Осмоновго бир гана чыгармачылык жактан устат болбостон, бул тиричилик жашоодогу мугалими да болгон эле. Ошондуктан Осиятынын айткан кептерин Алыкул өмүр бою ата керээзи сыяктуу ыйык туткан. Алыкул кыйынчылык башка түшкөндө ага түбөлүк тынчыбай коңгуроосун уруп турган Шотанын ырын эске салаар эле. Шотанын айрым ырларын жатка билчү, ал ырлар акынды чыйралтып, кайрат берчү. Түн бою кагаз тиктеп отургузуп, дүйнөгө сугун арттырып жашатчу. Эр жигит ыйлай берген, жокко дегдеп. Өмүрүң төккөн суудай бошко кетет. Майышпай кыйындыкка чыдай билсең, бакытка акыр бир күн колуң жетет. Алдыңдан тоо келсе да тешип өтүп, көздөгөн максатыңа жетүүң керек. Жамандыктын артында жакшылык бар, далай өтөт жигиттен кыйындыктар. Айы бүткөн караңгы көрдөй түндө, күмүш булак алтын күн жарык чачаар. Сүйүү деген сүйгөнгө көктөгү ай, махабатка жете алмак чыдагандар. Кордуксуз өмүрүмдүн кызыгы жок, кайгынын дабасы эмне, кайрат кылуу. Алыкул өлбөс чынар терегине кайра-кайра суу куюп багып келген. Ал жолбурс терсин кийген баатырды жанына ала жүрүп, кайрадан суктанып окуган. Күмөндөр жерлерин үстүнө жазып оңдогон. Ал эми махабат жөнүндөбү, же турмушпу, же адам жөнүндөгү акылдуулукта айтылган ойлорунун тушуна көк, кызыл карандаш менен белги койгон. Кээ бир ырлар акындын жашоодогу акыл насааты, чакырык урааны эле. Бул ырлардын көпчүлүгүн окурман жатка билсе керек. Жок сүйүү, ууктуруп кете албайсың. Жок өлүм, ажалсызга жете албайсың. Деңиздей мөл-мөл этет жаштык үмүт. Жок күйөт, кайык менен жете албайсың. Махабат жетишээрлик ыза кылдың, жок өлүм, кайраттууну жеңе албайсың. Өлүм бир, акыр бир күн көрүнө алат. Өмүрдө көп жашайсың, кылсаң кайрат. Бирок да жылган эмес эчең кылым, эч качан унутулбайт чын махабат. Алыкул Шотанын дастанындагы бет ачаарын өлөөрүнө бир жыл калганда кайрадан оңдоп чыккан. Шотанын эстелигин кыргыз жерине Алыкул биринчи койгон эмеспи? 1976 жылы Шотанын китеби 20 000 нуска менен кыргызча 5-чи рет басылып отурат. Адеп биринчи чыккан китептеги Тариэлдин Автандилге айткан сыры бөлүмүнүн аягында момундай сүйүү ыры бар эле. Махабат, өпсөң таттуу бала тура. Тагдыр куш, мөл-мөл эткен талаа тура. Бул дүйнө бир өң эмес калып тура. Махабат жүрөк тезген жара тура. Ашыктык алоолонуп көйсө дагы тагдырга мунун баары даба тура. Береги ыр ошол кездеги Алыкул Осмоновдун күйүтүнө төп келет эмеспи? Орусча китебинде бул сөзмө-сөз айтылган ырдын жоктугунанбы, же сүйүү жөнүндө айткандан корккон бечара редактордун айынан жогорку махабат жөнүндө жакшы насаат ырды акындын көзү жогунда кийинки чыккан китептин басылышында алынып салыныптыр. Жолбурс терсин кийген баатырды окуган соң биздин тилибиздин ыргактуу, эң таттуу, кунарлуу, бай экендигине ого бетер ишенесиң.
Караңызчы, тил, сезим, чеберчилик жанга паана, үчөө тең бирдей керек чыгармага. Айрылгыс чынжырдан бик сөз жазадым, берметтей тизмектешкен удама уда деген Шотанын казалын кыргызчалап кайра жазган Алыкулдун ак кызматына айраң таң калып, анын күч эмгегине таазим кыласың. Алыкулдун кыргыз тили деп 1948 жылы жазылган ырында мындай деген саптар бар. Бирге жүрсөм, кыргыз тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Анан калса дүйнөдөгү нечен бир сулуу, бийик деген чыгармаларды, үгүт насаат сөздөрдү, сезимдерди, табияттын кубулуштарын, ойлорду өз тилибиз менен сүйлөтүү колдон келет турбайбы? Эгер начар жазсак, айып тилде эмес, өзүбүздөн экен. Биздин кудуретибизге жараша болот тура, көрсө Шота эскергенин Алыкул жазгандай. Ыр деген даанышман жол жаадырган. Биздин эт жүрөгүбүздү делбиретип, сүйүүгө дилгир кылган биринчиден Шотанын эмгеги, дастаны болсо, экинчиден Алыкул Осмоновдун кыргызча сүйлөткөн шарапаты. Бул дүйнөдө канчалык сезимибиз тазарса, канчалык адамгерчиликтүү, боорукер жашасак, анда ошол экөөнө өнөр менен адабияттагы жана башка таланттуу, акылман адамдарга милдеттүүбүз. Буйрука даба жок экен. Акыры Алыкулду кыз да сүйгөн. Алыкулдун архивинде ашык болгон кыздын каты ушу күндө сакталып турат. Ашыктык катын акын өлөрүнө 1 жыл гана калганда алган. Аттыңай, мындай сүйүү ага кечигип келген белем. Бул кезде Алыкул башынан жакшылык жамандыкты кечирип, жашоо тиричиликтин баркына көзү ачылып токтолгон. Өмүрүндө аял менен оту күйүшпөсө да, сүйүүдөн көңүлү кала элек курак эле. Аял заттын сени сүйөм деген 2 ооз ширин сөзүнө өлөр өлгөнчө кумар болуп, Алыкул балдай таттуу сүйүүнү күтүп, эңсеп келген. Эгер сүйсөң, көргө башым кирсе да, кол алдыңа кулду куруп турармын. Акын турмушунда андай бакыттан өксүп өткөн. Алыкул бир келген өмүрүндө гүл тандаган көпөлөк окшоп чачылбаган. Бирок менин махабатым бир гана. Сөзүнө да, сезимге да туруктуу болгон. Шотанын дастанындагы каармандарындай сүйсө да, күйсө да, көздөн мончок жаш, жүрөктөн жалын чыгарган, аны ырында жашырбаган, жаманынан көңүлдү эзген оор алып, жакшысынын кадырына жетпедим. Алыкулдун өмүрүндөгү аялдар ага махабаттын кадырын, кубаныч кайгыны, таарынуу, көңүл калууну, чыйралууну да үйрөттү. Алар өмүрүндө баалоого, поэзияга, өмүрдү сарп кылууга түрткү болушту. Алыкул аялга жеңил баа берген эмес. Алардын утурумдук түйшүгүнө, күнүмдүк, кайып каскак, айла амал, азгырыгына көтөрүмдүү болгон. Ал кайра аялзаттын мээримине, назиктигине, боорукердигине, таза сезимине, айкөлдүгүнө таң берип суктана жазган. Сүйгүм келет, жаш жандырып жаш болуп, жашымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп. Жанар туудой, жалын чачкан отуңан, чыккым келет, жанып чыккан таш болуп. Сүйгүм келет, 1000 мертебе жаңылып, сүйгүм келет, сүйгөнүмө жалынып. Өз күчүңдү өз күчүмө багынтып, сүйгүм келет, кээде өзүңө багынып. Көк асман жерге түшсө жарылып, кыян жүрсө жердин үстү тарылып. Ал кыяндан өтөр элем кыйналбай, бир көз караш кубатыңды жаманып. Акындын аялга деген ырсаптары. Кыз бечара Алыкулга бир дептер ак кагаз бетин саймалап, сарп кылып, сыя ордуна кочкул канды, ыр менен да, кара сөз менен да тизмектете куюлуштуруп, ашыктык катын жазган.
ашыктык катын жазып жатып, ой менен аппак таң атырган. Мындай жорукту көрүп туруп, ашыктык дегениң адамды акында жасап жиберерине ишенесиң. Мен ушул катымды мемиреген салкын, жумшак түндүн кучагында термелип, эрксиз таттуу кыялдын толкунуна бөлөнүп, бир толгонуп, миң ойлонуп, бирде сырдын көлүнө чөгүп, бирде калемимдин берметин төгүп, бирде терең оор дем алып, бирде астыртан жүрөк жанып, эрксиз сизге арнап тартуу кылууга мажбур болуп отурамын. Ашыктык пенденин шыбагасына чындап жазылган бир улуу керемет күч экен го. Бирде адамды тээ бийиктикке жеткирсе, бирде чуңкурга урган. Адамды улуу да, кичик да, боорукер да, таш боор да жараткан. Кээде Мажнун кейпин кийип тентисе, кээде дүйнөдөгү духу күчтүү адам. Неси болсо дагы тирүүлүктө сүйүү жарыктык, адамдын жүрөгүн тазарткан, адеп ахлагын оңогон кудурети бар экен. Бир күндөрдө бир курдашым менен издеп барып, үйүңөрдүн алдына кирип барууга чынында ирдик кыла албадым. Да, ошентип сакталган сырга жол ачылмайынча билингидей эмес. Акырында ушул катты жазууга туура келди. Кыздын катынан алынган үзүндө. Жаштык отуна жалындап, акынга ашык болгон кыз институтта окуп, ыр жазып жүргөн. Атүгүл ыры адабий журналга чыгыптыр. Ал акындын сүйүү ырын окуган эле. Ашык болгон кыздын баяны мындайча. Кыз менен Алыкул Пржевальск шаарында 1945-жылдары таанышкан көрүнөт. Ал тургай Алыкул ага кызык өмүр, дүйнө, поэзия, жаштык жөнүндө бир кыйла акыл-насаат жооруптур. Учурунда таңазар алынбаган акындын сөзүнүн баркы кызга 4 жылдан кийин билиниптир. Бул ырым жүрөгүмө баткан тамга, бул ырым кубат болоор мендей жанга. Калдайган туман курчап жазып жатам, калемди жүрөктөгү малып канга. Бул катым менин калемимдин күчү эмес, жүрөгүмдүн күчү. Бул ырым менин элесимдин изи эмес, жалынымдын түсү, деп жазган кыз. Алыкул Осмонов көз ачык немедей биреги жазган кыздын катында нака сүйүү жок экендигин, таза сүйүүнү түшүнбөгөндүгүн, бир эле кур дегдөө экендигин билген экен. Чынында кыздын сүйүү делебеси акындын жүрөгүндөгү дымыккан чокту тамыз албаган. Ашыктык каты бар болгону, акындын жаш кездеги таза, жаштык делебесин эске салып гана кала берген. Кыздын жан далбасын сезген Алыкулдун ынак жолдоштору ага үй бүлө куруп албайсыңбы деп маслет дагы куруп көрүшкөн. Анда Алыкул оорудан айыгайын, ойдогу жүргөндө жазып алайын, дагы кимдин убалына калайын дечекен. Жаш кездердей ынак сүйүү жок экен 30 жаштын уламаркы жагында, деп акын сулууга деген ырын жазган. А мүмкүн Алыкул жаңылгандыр. Гете карыганда 74 жашында 17 жаштагы Ульрикага ашык болуп, жаш кезиндегисиндей жалындуу ырларды жазганын эстеди бекен. Фрунзе калаасында кеч күз эле дарактар тоноло баштаган. Акынга ашык болгон кызды эми 31 жылдан кийин таптым. Биз жер бетинде чачылган кызыл-тазыл жалбырактарды тебелеп, гүлзар менен баратабыз. Ушул чачына ак кирген аял бир кезде Алыкулга ашык болуп безилдеп ыр жазган. Палекет толкун ташкындап, билинбей жалын чырмады, жашынмак санаа капкандан жалындын отурбады. Тынч жаткан назик жүрөктү бир дабыш келип ойготту, арбаган жалын оптартып, оюнчук кылып ойнотту. Барган сайын толкун ойноп, отту калчап өкчөдү. Күндөн күнгө тутанган от өчөт десем өчпөдү. Азыр бул аял ал сүйүүсү жөнүндө унутуп калыптыр. Баягы жүрөгүн өрттөгөн оту өчүптүр чиркин.
сүйүү дегенин берек аялдын жүрөгүн ырбатпаптыр, ага так калтырбаптыр. Ал бир дем, ал бир кубат болбоптур. Анын жазган ырлары дагы өрт болуп чыкпаптыр, ооз учунан айтылыптыр. Ал тек кана бейкам күндүн түйшүгүнө окшош эле. Көзгү жалбырактай билинбей өтүп кетиптир. Аттиңа, көрсө сүйүүнү аяй да, бага да, асырай да билиш керек тура. Ал ар бир адамга эле от, жалын, чакырык, тазарткыч боло бербейт экен. Сүйүү деген жок экен дейт аял. Бул сөзүнөн көңүл калуу билинбеди, тек кана кайдыгерлик сезилди. Аял сүйүүнү өз колунда туруп жоготуп, текебердик кылган белем. Секелек кезимде жазсам керек катты, унутуп калдым аны, деди аял. Алыкул жашоосундагы өмүрдө сезимди жоготуунун баркын билген. Таза сүйүү адамдын өмүрүн, тирүүлүктү, табият сулуулукту барктай сүйө билүүгө, өзүңдү баалоого, ички жан дүйнөңдү көрө билүүгө, мезгилдин алдындагы ак кызматка жарачуу адам экениңди билүүгө түрткү болоорун акын билген. Акын бийиктигинин дагы бир жагы ушундадыр. Алыкул 19 жашында сүйүүсүз турмуш көркү анча болбойт деп жазган. Ал сүйүүнү өлөр өлгөнчө эч унуткан эмес. Аны жомоктогудай таттуу кыял менен күткөн. Ал өмүр бою созулган сүйүүсүн аяган, сактаган, сыймыктанган. Ага бир чакырык, дем, кубат болгон. Жылаан таштап, заар төгүп чачып от, эрк сеники, шылдың кылмак ойномок. Бирок түшүн, акылың кем жаш сүйүү, ошентсе да сенден көңүл калган жок. Билем анын туш тарабы терең жар, өзү зоока куш жете албай болгон зар. Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар. Сүйүү жана мен деп аталган ырсаптары. Ырыскы шыбагабызды текке жерибей, ашыктык отун баштан кечирсек, анда сезимибиз күчтүү, таза, бай болот экен. Аны өмүр бою сактап, узарта алат экенбиз. Аны унутсак, сүйүү дагы бизди унутуп таштайт. Ага биз текеберлик кылсак, ал бизди жазалайт. Кээде сүйүү жөнүндөгү Алыкулдун ырларын эстегенде, береге жедеп көптү көргөн карый адамдын осуяты деп болжоп кетесиң. Бар болгону 30 жашында сүйүү жөнүндө насаатты улуу кичүүгө акын минтип калтырган. Сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген от чачышуу жүрөктөн, сүйүү деген ырдоо эмес бал ууртап, сүйүү деген сүйүү отуна уулануу, сүйүү деген кээде паста, кээде өйдө аёо керек жерге түшүп калганын. Алыкул Осмонов жолбурс терисин кийген баатыр дастанын которгондон кийин кандай чыгармаларды жазган? Менимче, Шотаны которуп бүткөн соң Алыкул чыгарма жазуунун мээнет түйшүгүн, рахат кууралын түшүндү окшобойбу? Мурдагыдан чеберчилиги өскөн менен дагы жазгандарына түк ыраазы болбой, алымсынбай кыжаалатта калды. Ал өзүн поэзиянын атынан соттоду. Эми мурдагыдай шатырап туш келди ойлорду ыр кылып жаза бербеди. Шотанын, Шекспирдин, Пушкиндин, Лермонтовдун ырларын окуп, өмүрлөрүн билген соң, жаш акын чыгарма жазгандан намыстанган, уялган. Ыр жазган эле киши акын болбостугун, чыныгы акындын өзгөчө өмүр, чыгармачылык жолу болоорун, өзүнүн акылмандыгы, ой сезиминин маданияты, насааты, чеберчилиги, жүзү болооруна көзү жетти. Мезгил, турмуш, чындык, өзүнүн ички жан дүйнөсү жөнүндө ойго батты. 1939 жылдан 1940 жылга чейин аз жаздым. Бирок көп окудум. Негедир ошол мезгилде лирика аттуу китеп камдап бир топ пессимисттик ырлар жаздым. Кийин 1941 жылы анын баарын өрттөп салдым деп жазган Алыкул Осмонов жазуучулук баянында. Акындын кол жазмаларын аңтарсаң, береги жылдары жазган биринекин гана ырлары көзгө чалдыгат.
Акын жактырбай өрттөгөн ырлар баамыбызда тагдырдын таш буурлугу, ашыктык күйүтү, башка түшкөн жалгыздык ызасы, өмүрдүн кыскалыгы, сүйүүнүн эссиздиги, андан көңүл калуу жөнүндө болсо керек. Көңүл чөктүргөн ырларды жазууга эмне себеп болду экен? Ал ырлардын жазылышы кыргыз сынчылардын арасында ар түрдүү талаш пикирлерди айттырып келатат. Айрым жолдоштор Алыкулдун жогорку сөзүн, ырларын өрттөшүн баласынын өлүмүнө, аялы менен ажырашканына көбүрөөк тогорушат. Анда 39-40 жылы Алыкул үйлөнө элек бойдок кези болгон. Бул жолдо отко күйгөн ырлардын жазылышында ар түрдүү себептер болгон окшобойбу? Мунун сырын сырткы таасирден да, жана да акындын өзүнүн табитинен, ички дүйнөсүнүн тереңинен дагы издегенибиз абзел. Алыкулду сыртынан караган адамдар аны өзүмчүл, таш боор, түнт, орой, сараң киши деп айтышы мүмкүн. Жок. Алыкулдун ырларын караңызчы. Ал чөптөрдү аяган, чымчыкка боору ооруган, бизге асмандагы айды тартуулаган колу март, мүрөктүн суусун өзү ичпей, адам деген картайбасын деп башкага ичирип жатат. Өзү оорукчал болуп турса да, жүрөк оору, өпкө оорунун сууп үчүн өзү ичээр улукман аке дарысын бизге ичирип, бизди оорубасын дейт. Адамдын жанын өз албай, бизге өлбөсүн деп берип жатса, эки жүрөк болсо, бирөөнү адамга сунуп турса, ойлойсуз, мындан кол ачык барбы деп. Ал поэзия үчүн жандан кечип таштадыбы? Жолдоштордун айтымында Алыкул көп сүйлөбөгөн, сүйлөсө дагы оюн даана, так айткан, жоош, токтоо, созулган киши, өтө баамчыл, тез күйүкчөл. Жаман ишти байкап же көрсө, аны өзүнө гана эмес, бүткүл тирүү жанга каалабаган, боорукер, жерди дагы аяп баскан, жүрөгү тез жараланган назик киши болгон экен. Ал бир ыплас ишти сезсе, жамандык көрсө, чукчуңдап урушпай, ичтен түйүлүп, тымызын сызылып, пушайман жеп, асан кайгыга батчу. Албетте, акын жүрөгүнүн табияты ушундай болот белем. Бу дүйнөгө белгилүү акындардын өмүрүн тескеп, тагдырын карап көрөлүчү. Жер үстүнөн кайсы бир жер жарылса, үй бузулуп, дарак сынса, чөп тебеленип, куш канаты сынса, адам капа болсо, чыныгы акын сезип, анын жүрөгүнө сөзсүз тоо кетет экен. Бул жөнүндө белгилүү акындардын айтканы бар. Жамандыкты көрүп туруп, ага көңүл кош өткөн, ички дүйнөсү таш боор, кара мөртөс акын болобу? Жеринен тирүүлүктө ички дүйнөсү таза, назик адамдар турмушунда таарынчаак, күйүкчөөл болуп, жапаны көп чегет. Бул тиричиликте кайгы капага тоң моюнураак киши өз башынын жыргалын ойлоп, алабармандап жүрө бербейби? Мына Алыкулдун башынан өткөндөрү, анын алгачкы ашык болгон айдайы жолборс терсин кийген баатырды окубай калды. Сүйгөнүнүн өлүмүнө сана аркаган Алыкул эми Петраркадай сүйгөнүн жоктоп өтө алар бекен. Алыкул жолборс терсин кийген баатырды 2 жылча такай баш көтөрбөй которуп жүрүп, жаштыгы менен ден соолугуна карабаптыр. Доктурлар өпкөсүнөн учук ооруну табышты. Алыкул оорусуна аябай майышып запкы чекти. 30-жылдары эркиндик, тең укукка колу жеткен, кеңеш өкмөттүн туу арасына кура баштаган кыргыз элинин арасында кургак учук жөнүндө аябагандай жүрүк түшүргөн айың сөздөр жүрөр эле. Айтканыбыз ишенимдүү болсун үчүн 1932 жылдын 6 майындагы Кызыл Кыргызстан газетасына жазылган врачтын кеңешин келтирейин. Кургак учук оорусу абдан көп таралган оорулардан болуп, адам баласынын 60-70% ушул оорудан жок болот. Ал эми ушул сөз эл ичине жеткенде дүрт этип, жалындай алоолонуп, кандайча жайылаарын билип тургандырсыз. Алгачкы эмгегин элге эмеле тартуулап, акын деп мына-мына таанылып, бойго жетип,
25 жаңыдан чыгып турган күлгөн курагында Алыкул катуу илдетке чалдыгып, шур маңдай болуп турса, анан кантип өлүм, ажал, өмүрдүн кыскалыгы жөнүндө ойлобой кое алат? Андай көрөр күнүң, ичер сууң түгөнүп турганда, сөзсүз жаш акын кайгылуу ырларды жазышы бештен белгилүү көрүнүш. Деле ошол мезгилдин чуу жайын териштирип, азыркы көз карашта талдап келсек, момундай бир кыял келээр. Чамасы пессимисттик ырлар деп айткан ошол ырлар ошончолук деле көңүл чөгөргөн, кайгылуу, окурманга зыяны тиер ырлар болбосо керек. Алыкул анчейин деле көңүл чөктүргөн, аша кеткен ырларды жазбагандыр. Аттиң, ошол мезгилдеги акындын ызасы кагаз бетинде келе бергенде кийинкилердин сабагы, байлыгы болмок экен деп дагы өкүлүп кетесиң. А мүмкүн биз ошол ырлардын 30-жылдардагыдай бир сөзүнөн улам же жулуп кетип, саясий ката койбой дүйнөлүк поэзиянын өлчөмүндө, табитинде жазылган эстетикалык көркөмдүгү башкалардан кем турбаган ырларды окуп, азыркы окурмандын көзү менен караар элек. Ким билет, бизге жетпеген байлыктын кумга сиңген суудай жоголушуна, ошол кезде өнөр менен адабияттын эстетикасын, талабын толук түшүнө албаган, кара шакылдак, куру камчы айрым жолдоштордун кесепети, салакасын тийгиздиби деп кетесиң. Алыкул Осмоновдун ошол абалы жөнүндө кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков жазган эскерүүсүн келтирейин. 1940-жылы акын ырлар жыйнагынын кол жазмасын Кыргыз мамлекеттик басмаканасына тапшырат. Ал басма көрө элек, басууга сунуш кылынган гана жыйнакты колуна алган бир редактор кол жазмадагы өзү байкаган бирин-эки мүчүлүштүктөрдү авторго көрсөтүп, ага редакторлук кеңешин берүүнүн ордуна кош маанилүү бир сөздү бурмалап, авторго айып салат. Ал ошол жыйнакка киргизилген бир ырдагы «Жутунган», Европанын өрт балдары деген саптагы «Жутунган» деген сөз. Албетте акын бул сөздүн маанисин редактор бурмалагандай. Тоюнбас сук деген мааниде албастан, тайманбас, тартынбас деген оң мааниде алган. Ошентсе дагы мааниси так эмес, кош маани туудурган сөздү акын ырында колдонбой койгондо дурус болмок. Албетте бул жаш акындын али өз эне тилин жакшы билбегендигинен кетирилген мүчүлүштүк болду. Айтор ал жолу жыйнагы жарык көрбөй калган акын тек сын угуу менен тим калбастан узак мезгил текшерилип жүрдү. Дал ошол күндөрдө ал басынып, чүнчүп, түн тартты, жалгыздыкка берилди. Түндүн кайсы маалында үйдөн чыкканында акындын карааны үңкүйүп, бозоруп, тепкичте отурганын, не дабышсыз көлөкөдөй үрүң бараң тартып басып жүргөнүн көргөндө жүрөк сыздачуу. Ал көп учурда беймарал убакта жалгыз жүргөнүн билдирбеске аракет кылат. Акындын өрттөнгөн кол жазмасын окуган бирөө болбосо, же көрбөсө, же доомат сөз тийбесе, түбү менен жоголгон ырларын эмнеге акын эстеди экен дээрсиз, чамасы Алыкулдун күйүттөн чыккан ырлары ошончолук аянычтуу, ызалуу, күчтүү чыккан. Башкалардын ырларынан алдаганча жогору турган. Менимче акын махабат дартын бийик устаттыкта жазган билем. Непада жансыз ыр саптарын жазган болсо, ээсине ошончолук таасири кереметтүү болбосо, жазуучулук баянымда түк кеп кылбаста эстебес эле. Ал жалгыз өзүнүн кайгысы, кыйналган оюнан кутулгусу келсе, жазган ырын өрттөгөн боюнча окурманга унчукпай тим болмок. Ал бул жерде өзүн актануу эмес, өзүнүн кайгысы эмес, адамдарга нак сулуулук тарта албай калгандыгына өкүнүп айтып жатып жүрбөсүн.